Саламатсыздарбы кымбаттуу коллегалар. Бүгүн электрондук журналда куратордун иштегенин көрсөтүп бермекчимин. Электрондук журналды ачыш үчүн биздин өзүбүздүн адрести киребиз. Ал nlsit.lj.kg. Муну киргенде логин паролду сурайт. Ар кимдер өзүңүздөрдүн логин паролду бересиздер. Ачылгандан кийин азыр негизги журналга токтолбой эле кураторго тиешелүү нерселерди айтып бермекмин. Ал үчүн люди дегенди басабыз. Мунун ичинде сотрудники учителя, ученики, родители деп турат. Учителя дегенди бассак, мисалы мен азыр 5А класстын куратору болуп деп элестетиңиздер. Бул жерде 5А класска сабак берген баардык мугалимдердин тизмеси чыгат. Кайсы бир мугалимге кат жазгыңыз келсе, ошол мугалимдин тушуна келип туруп конверт деген белгини бассаңыздар, кат жаза турган багытта чыгат. Бул жерге темасын жазасыздар, бул жерге катыңызды жазасыздар. Эгерде ушуга кошумча башка бирөөнү кетишин карасаңыздар, мисалы администрация мүчөсүнө, администрация дегенди басасыздар. Бул жерде администрациянын тизмеси чыгат. Ал жерден сизге керектүү администрация мүчөсүн тандап туруп, катыңызды жазгандан кийин отправитты бассаңыз, дароо 2 кишиге жиберген болосуз. Же 3 кишиге жиберсеңиз, 3 кишини тандасаңыз 3 кишиге жиберген болосуз. Үчүнө полученный отправленный дегендер кадимки эле электрондук почта сыяктуу келген каттар жана сиздердин жиберген каттарды көрө аласыздар аяктан. Ученики, родители дегенди бассаңыздар, бул жерде ошо класстагы окуучулардын тизмеси чыгат. Бул жерде кайсыл окуучунун ата-энеси регистрация болгону же окуучунун өзүнүн регистрация болгону көрүнүп турат. Мисалы, Илимбек деген окуучубуздун апасы регистрация болуптур жана бүгүн 9:30 кириптир электрондук күндөлүккө. Раушандыкын карай турган болсок, бир жумадан ашык убакыт болуптур электрондук журнал келген. Кийинки окуучубузду карасак, бул окуучунун ата-энеси регистрация боло элек экен. Ушул жерден баардык маалыматтарды алсаңыздар болот. Кийин фотография дегенди бассаңыздар, бул жерде классыңыздагы окуучулардын сүрөттөрү чыгат. Азыркы учурда эч кандай сүрөт жок. Бул жерге сиздер кийинчерээк окуучулар мектепке келгенде телефон менен эле тартып, ошол сүрөттөрдү жүктөп коесуздар. Кийинкиси зачисление группага бөлүү үчүн. Бул жерде мисалы 1 сентябрдан баштап бөлүш керек болсо, жыл баштан баштап 1 сентябрь дегенди тандайсыздар. Анан бул жерде качан биз датаны тандаганда бул 2 сапча, 2 столбец активный болуп калат. Андан кийин кайсы үчүн Илимбек 1 группада, Раушан 2 группада болсо, 1 группанын үчүнө Илимбекке кичкен базабыз, Раушанга 2-нин үчүнө кичкен базабыз. Ушул сыяктуу 2 группага бөлүштүрүп коебуз. Эгерде жылдын башында бөлгөндөн кийин сентябрь айы бүтүп октябрь айга келгенде 1 группада окуп аткан окуучу 2 группага которулуш керек болсо, бул жерде дата перевода которулган датанын өзүн көрсөтүп туруп, анан ошол дата менен которобуз. Эгерде 1 ай окугандан кийин октябрь айында кайра эле сентябрды көрсөтүп туруп которуп салсак, сентябрь ичинде 1 группада окуган баалары өчүп калат. Себептен сиз сентябрдан баштап 2 группада деп которуп атсаңыз, 2 группада баа алган жок да, ошол себептен өчүп калат. Ошон үчүн сиз которулган дата менен которсоңуз, сентябрга чейин 1 группада окуган баалары, 2 группада октябрдан кийинки окуган баалары болуп, толук кандуу көчөт. Анан персональный данные дегенди бассаңыздар, тизме чыгат. Мисалы 1 Илимбекти ачсак, Илимбектин толук маалыматтары чыгат бул жерде. Жана сүрөттү алдын ала даярдап аласыздар дагы, загрузить дегенди басып, бул жерде мурда даярдалган сүрөттү көрсөтүп туруп, открыть десеңиздер, бул жерде сүрөт коюлуп калат. Анан бул жерде отчествосы жок экен, атасынын аты. Аны жазасыздар, дата рождениясы жазылып эле экен, аны жазасыздар. Анан сохранить этип сактап коесуздар. Эгерде 5А класста окуп аткан окуучу башка 5Г класска деп болду, же 5 Б класска кете турган болсо, бул жерден перевести учащегося деген базасыздар. Андан кийин
дата номер приказа дата приказы жазасыздар, кайсыл күнү которулуп атканын жазасыздар. Андан кийин кайсы класска которулуп атканын тандап туруп сохранить бассаңыздар, сиздин класстан жоголуп кетет ал окуучу. Ошол үчүн 5-Бга көчүрүп аткан болсок, 5-Б классынын арасына тандалып, арасына кошулуп калат. Бул жерде здоровье, семья дегендерди өзүңүздөр толтуруп койсоңуздар болот. Полная, многодетная, малообеспеченная деген сыяктуу. Кураторго тиешелүү маалыматтар ушул. Бүгүн бурганыңыздарга рахмат.